жуугандан баштап азыркы иштеп аткан ишке чейин бүт мындай жолдорду өттүм десем мындай тепкичтердин баарын өтүп. Кыргызстандагы той менен Американын, кыргыздардын тоюнун айырмасы бар бекен? Айырмасы ат менен төөдөй. Укмуш чоң. Мен индиялыктардын, америкалыктардын, италиялыктардын бүт барын тойлорун видеого сүрөткө тартып жүрүп мен мындай даана байкадым. Буларда ысырапчылык жок. Операция пакет деген жок бекен? Жок, андай абсолютно жок. Диспетчерлер бар, алар Кыргызстанда отуруп эле сиздин компанияңызда иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Толук мүмкүнчүлүк бар. Кыргызстанда туруп, Америкадагы жумушту кылып, ушул жактагыдай эле маяна алып, иштеп, үй бүлөсүн багып, жакка чыкпастан туруп, мамлекеттен сыртка чыкпастан туруп эле, ошондой эле шарт менен жакшы иштерге иштегенге толук шарт бар. Саламатсыңарбы, Булак KG сайтынын көрөрмандары, силер менен мен Семетей Аманбеков, журналист. Бүгүн биздин маегибиз Америка Кошмо Штатында, Иллинойс штатындагы Чикаго шаарында. Бүгүн биздин маегибиз Мирлан мырза, кыргыз диаспоранын, кыргыз комьюнити деген кыргыз диаспоранын башкаруу кеңешчинин мүчөсү Мирлан мырза. Салам алейкум. Саламатчылык. Канчандан бери Америка Кошмо Штатында жүрөсүңөр, эмне иш менен алек болуп турасыңар? Мен Америка Кошмо Штаттарына келгениме толук ушул 2022-жылы 11 жылдын жүзү болуп атат. 11 жылдан бери ошол мекенди сагынып, ошол бара элекпиз. 11 жылда бир да жолу бара элексиз? 11 жылда бара элекмин. Бирок ата-энем келип турат. Ата-энемде виза бар, келип кетип турушат. Бирок буюрса жакын арада мекенге кайтабыз деген ойдобуз. Green card утуп алдыңыздар беле? Мен өзү биринчи студенттик программа менен келгем. Студент болуп жүргөн кезде келгем. Андан кийин келип бул жакта калып, ошол жумуш баштап иштеп, анан үй бүлө куруп дегендей. Ал эми азыр бүт убактыбыз мына өзүңүздөр көрүп аткандай кыргыз маданий борборундагы болуп аткан иш-чара ушул менен өтүп атат. Кошумча андан сырткары өзүнүн жеке жумуш дегендей үй бүлө ушул менен азыр жыл санаганга караганда бул жак көбүрөөк мындай эме болуп атабыз да. Кантип убакыт өткөнүн байкабай калып атабыз да. Америкага эң биринчи келгенде студенттик окууңузду бүтүп, анан эмне иш баштадыңыз болду бул жактан? Америкага эң биринчи келгенде эле мен ошол moving деп коет, үйлөрдү көчүргөн фирмаларда бир ошол жаңы келгенде бир аз өткөндөн кийин ошондо иштеп баштап, ал жакка көп деле иштеп, андан кийин келип иш кылса баягы ар бир мекендештер иштеп чыкса бир идиш жуугандан баштап азыркы иштеп аткан ишке чейин бүт мындай жолдорду өттүм десем мындай тепкичтердин баарын өтүп, анан ошол акыры ушул азыркы кезде ушундай иштеп атабыз. Бирок келечекте кандай болот, Кудай билет. Дагы кандай нерселер күтүп атат. Кыргыз диаспоранын ичинен той алып барат деген сөз уктум. Сиз той алып барат экенсиз. Мен студент кезде эле той алып барып жүргөм. Ошто окуп жүргөндө эле той алып барып жүрүп, андан кийин бул жака келгенден кийин иштеп жүрүп, анан ошо кыргыз байкелер үйлөнүп той эме алып баруучу керек болот деген. Келс мен алып барып көрөйүн деп алып барып, ошол кезде аябай бир бул жактагы мекендештер да эң алгачкы тойлор экен да. Келгенде анан алып барып, ал кыргыз студенттик дем, күч, энергия ушундай бир ашып аткан кез келип ушундай жакшы менен өзүмө да жагып атат. Алып барып ошодон баштап анан бүт чакырып эле тойлор башталып кетти. Эми калп айтпасам, где-то бир 200гө жакын тойлорду алып барып, бияктан Америкадан. Эми эсептеген жокмун, бирок ошондой минимум ошончо да. Ошо 200 үй бүлөнүн жакшылыгына күбө болдум десем жаңылышпайм да. Ошо Кыргызстандагы той менен Американын, кыргыздардын тоюнун айырмасы бар бекен? Айырмасы ат менен төөдөй. Укмуш чоң. Кыргызстандагы тойлор менен бул жактын айырмасы, Америкада деле бир гана Орто Азиядан келген, же болбосо постсоветтик өлкөлөрдөн келген мамлекеттердин бүт барысы ушул ысырапчылыкка жол беребиз. Айла жок. Неге? Ошол салт калыптан калган. Мен ошол эле орусиялыктардын тоюн алып бардым, ошол эле украиналыктардын тоюнун видеого сүрөткө тартып жүрдүм. Ошол эле
өзбек туугандардын, түркмен туугандардын алып бардым. Баарыбыз да бирдей. Кыргыздар. Биз ысырапкорчулукка мындай кандай десем, атаандашууга ар дайым ачыкпыз да. Тилекке каршы. Тилекке каршы дейин дегенде бул калыптаныш керек, бирок азыр бир аз калыптанып келатат. Бизде деле бир топ эле азыр калыпка келип түшүп калды, бирок жаңы келгенде мен орус аялтарынын тоюна видеого тартып таң калгам. Дагы деле ошол бойдон дасторкондор толтура, эки аташ, эч ким желбейт, ыргытылат, тойдон кийин салып кетет. Ысырапкорчулук. Бул жакта кандай экен? Бул жакта мен индиялыктардын, америкалыктардын, италиялыктардын бүт барын тойлорун видеого сүрөткө тартып жүрүп мен мындай даана байкадым. Буларда ысырапкорчулук жок. Мен жөн гана столдогу сууларды эле көрөм, ар дайым тоюна барсам, тарелкаларды көрөм. Анан ошо тамак берилип аткан кезде өздөрү барып, шведский стол деп коет, барып өздөрүнө ылайыктуу тамактарды алып, тамактанып кетишет. Демек, бир эле нерсе, ар бир нерсенин максаты болот. Той өткөрүүнүн максаты келип тамактаныш эмес. Же болбосо 400 адам чакырып, 500 адам чакырып, 5-6 жылкы союм, 2 жылкы союм деген көрүнүш эмес. Максат мен үйлөнүп атам, эл журт мен никемди мындай жарыялап коеюн, көрүп койгула мен үйлөнүп атам дегенде коноктор келип тамак жеген эмес, куттуктап, жакшы күнүнө күбө болуп, биз сени колдойбуз, куттуктайбыз деп олтуруп, жакшы бир уруш тамак жеп, сүйүнүп, бир татуусун жеп, анан кетишет. Операция пакет деген жок бекен? Жок, андай абсолютно жок. Бул жакта андай америкалыктардан көрбөдүм. Ошого ылайыктуу булар да ресторандарда даярданышат. Канча адам келсе, ошонун мисалы бир адамга 300 грамм же 500 грамм же 700 грамм тамак жетет деген бир норма бар да. Ошол норманын негизинде эле иштешет. Кыргыздарга келгенде мен Бишкектен деле көрүп, андай видеолордон, туугандардан көрүп калам. Минимум 3 килограмм, 4 килограммга даярданса керектер бир адам конок үчүнчү. Ошол нерсе бара-бара менимче болуп жоюлуш керек. Америкадагы кыргыздар ушул ысырапчылыктан алыстап атабы эми? Алыстап атат. Мен мисал келтирсеңиз. Баса айта алам. Алыстап атат, себеби дегенде бизде пакет болот, бирок анчалык көп боло бербейт. Бирок дагы да керек ошол нерсеге, жакындаш керекпиз. Мисалы бизде жаштар 10 машинаны алып алып, жолду тосуп алып, жана ЗАГС ойнойбуз дегендер эмелери жок. Ар ким өзүнүн машинасын алып алып, шаарга барып, достору менен олтуруп, видеого түшүп, сүрөткө түшүп, эч кимге жолтоо болбой, ошондой нерселерди кылабыз. Мен өзүм баш болуп ошол нерселерди мындай эч кимге жолтоо болбой эле баягыдай көрүнүш эмес. Главный удобство, мындайча айтканда, ыңгайлуулук болсо болду. Барып, машиналар менен барып сүрөткө түшүп, группа болуп барып, мисалычы. Ошондой жолдорго жакшы. Аябай эле мындай бир эмелер өзгөчөлүк бар. Кыргызстанда жаштар менен бул жакта жаштар. Кыргыз комьюнитиде мен угушум боюнча сиз маданият бөлмөсүн башкарасыз. Ушул жакта кандай маданияттуу иш сапарларды алып барасыз? Бул жакта Кыргыз маданий борбору бүгүн эле түзүлүп калган жок, бүгүн эле алынып калган жок, бүгүн эле маданий иш-чара болгон жок. Буга чейин канча жылдан бери ушул түптөлүп, бизге чейинки улуу байкелер, агалар ушул нерселерди кылып, 500 кыргыз болобу, ал 1000 болобу, ошол кезден баштап эле маданий иш-чараларды өткөрүп, азыркы кезге келгенде, мисалы акыркы бир 5-6 жыл, 3-4 жылда мен мисалы азыр ушул жерде мүмкүн болушунча бош убактыбызды арнап ушул жака өткөрүп атабыз. Анан бул жакта мисалы бир ишти алып баруу деген сөз, бул жакта отуруп, айлык олтуруп, же болбосо бир мындай должность деп коет, кечиресиздер, анча-мынча сөз орусча болуп калып атат. 11 жылдан бери жүргөндүн эмеси да, пайдасы. Таштап айтканда, анан ушундай бир эме жок эч кандай, жанагыдай айлык олтуруп же баардыгыбыз өзүбүздүн бош убактыбызды ошол маданий борборго, өзүбүздүн келечекке, балдарыбызга, анан улууларга кызмат өтүү максатында ошол өткөрүп келебиз. Анан ишинса биз Кыргыз маданий борбору жаңыдан төрөлгөндөн баштап улгайган чоң ата чоң энелер, Кыргызстандан келген, небересин караган келгендерге чейин биз маданий иш-чараларды өткөрөбүз. Балдар күнүнө карата, балдарды коргоо күнүнө карата пикниктерди, аларга
устаз буюрса айтып берет дагы, жетекчибиз дагы айтып берет. Ар түрдүү сабактарды, анан биз улууларга болсо мисалы конкурстарды, ырдоо конкурсун, иш кылса ар түрдүү бир иш чараларды өткөрөбүз. Иш кылса кыргызга тиешелүү болгон майрамдардын эч кимисин бош өткөрбөгөнгө аракет кылабыз. Кыргыз маданий борбору ошол эле учурда кыргыздар, кыргыз мекендештер Кыргызстанды аябай сагынып турган кезде биз ошону бир аз болсо таратуу максатында ошол чогултуп, маданий иш-чарада өткөрүп, чакырып, ушундай жашоосун бир кызыктуу кылып өткөргөнгө бир аракеттер кылабыз. Өзүңүз кандай эмне жеке иш кыласыз бияктан? Өзүм бул жакта азыр Сайбидин деген досум экөөбүз бир компания жетектейбиз. Эмне компания? Оор жүк ташуучу унаалар менен ошол трак компания деп коет, ошондой компания жетектейбиз. Канча трагыңыз бар? Эми азыр бир 60-70дей трак айдоочуларга сервис көрсөтөбүз. Ал деген сөз ошол 60-70дей айдоочуну жүк алып берип, анын жүгүн түшүргөнгө чейин бүт операцияларды, бүт ичиндеги процедуралардын баардыгын өзүбүз көзөмөлдөп, кайсы жактан болсо жардам берип, эгер оор жүк ташуучу машинасы бузулуп калса, ага сервис чакырып, алардын законго туура жактарын карап, мисалы сейфти деп коет, алардын мындай кандай деп коет, сактыгын карап, чыкса мамлекет бул ошо Америка Кошмо Штаттарынын түзүп берген закондору бар. Ошол закондорунан чыкпаган абалда А точкадан Б точкага жүктү жеткириш керекпиз. Анын артында бир 30-40 50 адам иштейт. Ар биринин өзүнүн жеке эмеси бар, жумушу бар дегендей. Ошол нерсенин артында биз азыр ошол иштеп жаңыдан бери эме кылып келатабыз. 60-70 водитель деп айттыңыз, ичинде кыргыздар барбы, тракты айдагандар? Бар, кыргыздар бар, 40-50% кыргыздар, анан калгандары башка улуттун өкүлдөрү. Биз баарына ачыкпыз. Ошо сервис көрсөтүп, иштеп келатабыз. Компаниябызда дагы бир 50-60 адам иштейт деп айттыңыз. Менин угушум боюнча ошо диспетчерлер бар. Алар Кыргызстанда отуруп эле сиздин компанияңызга иштегенге мүмкүнчүлүгү бар. Толук мүмкүнчүлүк бар. Алар деген мисалы убактылар эле бөлөк болуп калбаса, мисалы бул жакта күндүз кезде жумуш болот да. Ал кезде Кыргызстанда түн болуп калат, 12 саат, 11 саат мындай айырма болот. Ошол эле убакттар туура келип калбаса, туура эмес келип калса, бирок калгандары бүт бардыгы эле бул жактагыдай, ошо телефондо олтуруп, офисте олтуруп эле Американын бардык системасын үйрөнүп, жолдору кандай, системасы кандай, тилин үйрөнүп, анан кийин бизге окшогон компанияларда жана бизде толук иштегенге шарттары бар. Ал биздин Кыргызстандагы азыр жаңыдан университетти бүтүп аткан, же болбосо бүткөн, же болбосо англис тилин билген адам үчүн аябай эле бир жакшы шарт. Аябай жакшы шарт. Себеби дегенде Кыргызстанда туруп, Америкадагы жумушту кылып, ушул жактагыдай эле маяна алып, иштеп, үй бүлөсүн багып, сырт жакка чыкпастан туруп, мамлекеттен сыртка чыкпастан туруп эле, ошондой эле шарт менен жакшы иштерге иштегенге толук шарт бар. Ал үчүн бир гана эмгек керек, анан кийин тил керек, анан бир аз аракеттенип, үйрөнүп койсо эле, менимче баардыгына шарт. Айлыктары канча ошондо? Айлыктары эми мындай орточосун айтканда, жок эле дегенде ушул $1000 айына. Айына да, $1000 жок эле дегенде, ушул $1000 жогору айлык алып иштегенге шарт бар. Эми ал жогорусу чек жок, ал өзүнүн англисче айтканда ability деп коет, мүмкүнчүлүгүнө карап, канчалык эмгегине карап, канчалык аракетине карап көтөрүлүп кете берет. Жумуш эмнеде болот ошондо? Жумуш ар түрдүү болот. Жумуш
dispatch department деп коет. Бул жүк алып брокерлер менен кадимгидей базарда баалашкандай эле маркетте ошол маркетте сүйлөшүп чалып бааны баалашып алып драйверге айтып берет. Мындайча айтканда контракттарды түзүп брокер менен айдоочуга жеткирип берет. Ошол эмени грузду айтып өткөрүп берет мындай алып айдоочуга жүк менен камсыз кылат. Бул диспатч. Ал эми fleet department деп коет. Бул жолдо бузулуп калган оор жүк ташуучу машиналардын ошолорго мындай жоопкерчиликтүү инсан адам бул сервистер чакырат. Ошол 24 саат жумуш болот, алмаш алмаштырышат. Ошолорго сервис чакырат. Же болбосо жакын арадагы жанагыдай оңдоочу жайларды таап, алар менен сүйлөшүп, экөөнү байланыштырат. Бул fleet. Дагы бир бөлүгү logbook деп коет. Бул жакта ар бир айдоочу мамлекет коюп берген эрежеден сырткары айдабаш керек. Ошону көзөмөлдөйт. Мисалы, эрежеге салып 11 сааттан ашык айдабаш керек. Бир суткасына. Суткасына 10 саат толук укташ керек. Ошол закондорду көзөмөлдөп, ар бир айдоочунун сааттарын карап, ошого ылайыктуу айдоочу менен түшүндүрүү иштерин өткөрүп турат. Ал эми дагы бир бөлүгү ошол accounting деп коет. Ошол айдоочулардын айлык маяналарын эсептеп, бухгалтерия. Жеткирилген грузду брокерге жөнөтүп, биз бул грузду жеткирдик, эми төлөмдөрүн кылгыла дегендей бир сервистерди иш кылса, жана айткандай эле А точкадан Б точкага чейин жеткирилген груздун артында ушунча бир көп адам иштейт. Анын бардыгын англис тилин билген, иштейм деген адам бүт бары кылса болот. Ошондо Кыргызстанда отуруп эле, тилди билип эле $1000 баштап айлыгын алып иштей берсе болот экен да. Ал толук шарттар. Өзүлөрү канча саат иштеш керек күнүндө? Ар кимиси ар түрдүү. Мисалы Америкадагыдай эле эртең мененки саат 7ден түштөн кийинки саат 5ке чейин, мындайча айтканда 10 саат болуп калат. Ошондой иштесе 8 сааттан 10 саатка чейин. Америкалыктар биз кандай иштесек, ошондой эле иштегендер бар. Эгер көп иштейм десе, андан көп деле саат кылып берсе болот. Аз иштейм десе, ага деле шарт кылып берсе болот. Иш кылса, бир мындай рул жок. Ар ким өзүнүн эрежеси жок. Ар ким өзүнүн ыңгайлуулугуна карап, кайсы күнү бош, ошонусуна карап толук эме шарт түзүп берсе болот. Дагы бир жолу айтам, буга ошол эмгек, тил, мээнет керек. Ошо үчөөнүн эле. Уруксат берсеңиз, сиздин номеруңузду берип койсок, сиз менен кабарлашса болот. Сөзсүз түрдө кабарлашса болот. Ар дайым ушундай жумуш орундары ачык болот. Эгер бизде болбосо, биз сыяктуу башка компаниялардын немелерин, информацияларын бергенге мен ачыкмын. Иш кылса, жаштарга бир нерсе айтарым, Кыргызстандан чыкпай туруп эле бүткүл дүйнөгө сервис кылса, толук мүмкүнчүлүк бар. Мындай орундар, жумушчу орундар дайыма вакансиялар барбы? Дайыма эле болуп турат. Себеби дегенде азыр бардык эле компаниялар ошо күндөн күнгө жылып, өсүп, чоңоюп, же болбосо башка компаниялар ачылып турат. Ошолордо менче мындай нерсе маселе болбойт. То есть орун жок, андай мындай дегенчи, ар дайым орун болуп турат. Негизи эле кыргыз элибиз көбү ойлоп атат азыр Америкага барып трак айдайм деген. Ошолорго бир кеңеш берип койсоңуз. Келип трак айдаган оңойбу же оорбу? Ана трак компания ачкан оңойбу, оорбу? Канча $1 миллион алып келишим керек, канча $1000 алып келишим керек деген суроолор жаралат да. Туура суроону бердиңиз. Себеби азыр көптөгөн биздин баягы блогерлердин артында ошол көптөгөн биздин Кыргызстанда эле эмес, Орто Азиядагы Өзбекстан, Казакстан, Орусия аябай бир чоң деңгээлге жеткирип атат ушул нерсени. Мындайча айтканда, ошонун ичиндеги блогерлердин максаты алар подписчик чогултуш керек. Subscriber деп коет, subscriber чогулуп, канчалык YouTube'да көп адам көргөн сайын ал акчаны жасай берет. Анын артында кандай информация берет, ага эч кимге отчет берип отурбайт блогер, туура информация берип атабы, туура эмес информация берип атабы, же болбосо жанагы мисалы биткоин аябай жогорку деңгээлге чыккан кезде ошол жерди кармап алып туруп эле, биткоин ушунча мисалы, ал мисалы түшүп кеткен жерин, кыйынчылык жактарын карабай туруп эле баягы
тез эле бай болосуң деген сөз. Акыркы результатты эле көрсөтүп, мындай бир четин эле көрсөтүп, бир окошканын ичинде көрсөтүп туруп эле ушунча табат экен десе, ал Кыргызстанда туруп, Кыргызстандагы жаштарыбыз эмес, мен деле бул жактан таң калып калышым мүмкүн да. Кантип эле укмуш депчи. Анан мен ошол эмеде чөйрөнүн ичинде билип атып, ошол чөйрөнүн ичинде мындай аралашып, ошонун ичинде жүргөн адам катары айтат элем. Ал мисалы кээ бирки блогерлердин, орус блогер, кыргыз блогер, кайсыл блогерлердин ошо көрсөтүп аткан информациясы жылына бир эки жолу попал болуп калса, ошо туура келип калса, анан ошону көрүп алып, бул ар бир жума сайын ушундай экен, ар бир ай сайын ушундай экен деп, аны 52 жумага көбөйтүп салышат да. Мисалы, жумасына $2000 кылган водительдин акчасын көрүп калса, аны биздин кыргыздар эмне кылабыз? 52 жумага көбөйтүп салабыз да. Ал таптакыр туура эмес. Ал кийинки жумада минуска кетип калышы мүмкүн, андан кийинки жумада иштебей калышы мүмкүн, андан кийин трактын арендасы бар, өзүнүн расходу бар дегендей, өзүнүн үйү бар, тамак ашы бар, трагы айдоо эмеси машинасы бузулат, оңдош керек болот, жолдо калат, уйкудан калат, тамактан кыйналат, иш кылса бир артында толтура толгон токой кыйынчылыктар бар. Аны бул жумушту жаман дебейм, жакшы. Ошонун артынан биздин кыргыз мекендештер нан таап, үй бүлөсүн багып, Кыргызстандагы канчалаган үй бүлөлөр бутуна туруп, жакшы кызмат кылып атат. Бирок ошол мезгилде унутпаш керекпиз, бардыгы закондун чегинде болуш керек деп. Мисалы, ал ошол оор жүк ташуучу машинанын жанагы укугун, правасын алыш үчүн канчалаган кыйынчылыктар көрөт. Англис тили толук билишиң керек. Трактын ар бири, мисалы, тормоз системасы, же болбосо жанагы кантип эмнеси кантип иштейт, кантип трейлерге улайт, канча жүк ташыш керек, канча ылдамдыкта жүрүш керек, шысанын бүт баарын окуш үчүн чындыгы билим керек. Кээ бирде ушундай бир баягыдай туура эмес информациялар кетип атат, келесиң, сатып аласың деген. Ал таптакыр мен ага каршымын. Себеби дегенде сатып алат, анан эртеси барып 40 тонна трак баардыгы биригип, 80.000 паунд деп коет, 40 тонна жүк, мындайча айтканда 20 тонна жүк болот, трак менен трейлер 20 тонна, 40 тонна машинаны айдап, өзүңүз элестетип көрүңүз, 40 тонна бир 25 метр узундугу. Бул укмуштай чоң бир мындай жоопкерчилик. Ал өзүңүн эле жоопкерчилиги эмес, сенин айланаңда жүргөн ошол трассада болосуңбу, кайсы жерде болосуң, ошол адамдардын жоопкерчилиги, ондогон, жүздөгөн адамдын жоопкерчилиги. Ошентип азыр биздин улутта андай жок, бирок башка улуттарда барып ошол үйрөнүп, жакшы үйрөнө албастан барып 5-6 машинаны уруп, анын адамдардын баардыгы кайтыш болуп кеткендер толтура андайлар. Андайлар толтура. Эми ал жаман нерсени айтпай эле коеюн, бирок ошону алдын алыш керекпиз ар дайым. Ар дайым биз ошон үчүн закон коюлган бул жакта. Окуйт. Азыр канча ай окуй турган кылып, 3 ай, менимче 3 ай маалыматтагы такташ керек, бирок менимче 3 ай окуп, баардык стадияларды өтүп, анан айдоочулук күбөлүгүн алганга закон киргизди. Ал 3 айдын ичинде ошол бүт баарын үйрөтөт. Андан сырткары экзамен болот. Экзаменде ар бирин өткөрөт, текшерип, сен чындап эле билесиңби, англисче сүйлөй аласыңбы деп өткөрүп, анан кийин чыкса баягы блогерлер көрсөтүп аткан ушунчадан айлык табат дегенин артында ушундай укмуштуудай бир чоң эмгек турат. Баардыгы легалдуу жол менен болсо албетте болот, албетте болуп, бирок шашпай. Бирок өзүнүн дагы сезондору бар экен да, бирде жүк бар, бирде жок. Албетте. Ал 1 ай, 2 ай эле болот. Мен сезон. Кайсы айлары? Ноябрь, декабрь айында баардыгы майрамга карата иш кылса көп бизнестер кыймылдайт. Кыргызстанда деле ошондой. Ошол кезде эң баягыдай пик деп коет. Пик жумаларында попал болуп калгандарды бүт баардык блогерлер алып туруп чыгарышы мүмкүн. Калган 10 ай такыр жумуш жокпу же мындай анда? Жок, такыр дегенден алысмын. Жумуш болот, бирок анчалык эмес. Мисалы азыркы кезде айтып өтөйүн,
азыркы айдоочулар аябай эле бир кыйналып турган кез дегенде күйүүчү майлар 2,5 эсе кымбаттады. Мындакы кезге караганда 2 эседен көбүрөөк кымбаттады. Азыр жанагы блогерлер көрсөткөн суммалар түшкө эле кирип калды азыр. Ал түшкө эле болсо запчасттарда дефицит болот. ошолорду national back order деп коет. Эмеге англисче айтканда, кечигип атат аябай жок. Ошон үчүн аябай кымбаттап трактор эмелер оор жүк ташуучу машиналар туруп калып атат. 2 айлап, 3 айлап турган ситуациялар болуп атат. Бир эле ушул чип, кичинекей чип же болбосо бир кичинекей парты запчасть жок болгондуктан туруп калган ситуациялар бар. Страховка деген нерсе бар. Эми анын артында ушунча чоң нерсени айтпай туруп эле жанакы результат менен эле бетке чабып туруп эле эме кылып берген менимче. Негизи ушул парк трактын бизнесине азыр мындай бир кризиске айланып баратат деген ойлор болуп атат. Чынбы ошол? Ал айланып баратат. Себеби дегенде трактор укмуштуудай жогорку ценага көтөрүлүп кеткен. Ошол аз болгон себебинен пандемия кезде дагы бир аз акырын заводдор иштебей, көп заводдор иштебей калды. Ошон үчүн кымбаттап кетти. Трактор аябай эле кымбаттап кетти. Андан кийин азыр кошумча солярка, то есть күйүүчү май да кымбаттап кетти. Жүк аябай арзандап кетти азыр. Азыр тырышып, катуу иштегендер гана бир аз иштеп атпаса, ал дагы ошо өзүнүн үй бүлөсүнө жетерлик, бул жактагы рент деген бар, башка бар, ошого жетерлик иштеп атпаса, так мындай жөнөкөй мындай иштеп коем дегендер кыйналып аткан кез чындыгында. Рахмат сизге, Мирлан мырза. Ийгилик. Ооба, көрүшөлүк. Буюрса. Ооба, сизге ийгилик, күч кубат. Жакшы. Келип туруңуздар. Рахмат.